Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Визуализация. Катардагы адамдар мүмкүн болгон нерсеге гана ишенишет. Ал эми экстраординардуу адамдар мүмкүн болгон эле нерсени эмес, мүмкүн болбогон нерсени да кыялында элестетишет. Мүмкүн болбогон нерсени визуализациялоо менен аны мүмкүн болгон нерсе катары көрө башташат. Шери Картер Скотт, мотивациялык коуч жана жазуучу аял. Нерселерди кандай болсо ошондой эмес, сиз аларды кандай болушун кааласаңыз ошондой көрүүгө аракеттениңиз. Роберт Коллер, америкалык жазуучу. Ой менен иштеп чыгуу же менталдык репетиция деп да аталган визуализация практикасы жүрүш-туруштун конкреттүү үлгүлөрүн жана жетүүнү каалаган результаттардын ойдогу, бирок абдан даана сүрөтүн жаратуу үчүн пайдаланган элестетүүнүн жардамы менен сырткы дүйнөдө позитивдүү результаттарды жаратууга багытталган. Бул методду эффективдүүлүктү жогорулатуу үчүн көп учурда профессионалдуу спортчулар колдонушат. Бул практика учурда адам өзү эмнеге жеткиси келгенин элестетет. Андан кийин репетиция кылган сымал ага жетүү үчүн эмнелерди жасоо керек экенин элестетет. Жасай турган аракеттерин ою менен иштеп чыгат. Көптөгөн ийгиликтерге жеткен адамдар, алардын ичинде атактуулар жана жылдыздар визуализацияны жакташат. Ийгиликке жетүү үчүн визуализациянын чоң роль ойноорун айтышат. Билл Гейтс да, Арнольд Шварценеггер да, Энтони Роббинс да, Тайгер Вудс да, Уилл Смит да, Джим Керри да, ошондой эле жалгыз жана кайталангыс Опра Уинфри да бул тууралуу айтышкан. Кызык. Опранын куткаргычтардын көпчүлүгүн эгерде баардык алтоон тең болбосо, колдонуп жүргөндүгү тууралуу факт менен анын дүйнөдөгү эң ийгиликтүү аял экендиги, булардын ортосунда кандайдыр бир байланышы жок болду бекен? Белгилүү болгондой, баардык замандардын жана баардык элдердин улуу гольф оюнчусу Тайгер Вудс да ар бир соккусун ар бир чуңкурчага таамай уруп киргизген учурун ою менен репетиция жасап, визуализацияны колдонгон. Ал эми дагы бир улуу гольф оюнчусу, гольф боюнча дүйнө чемпиону бир жолу мынтип айткан: эгерде башымда ийгиликтүү соккунун так даана элеси болбосо, эч качан ал гана эмес, машыгуу учурунда да топту сокпойм. Уилл Смит ар кандай турмуштук көйгөйлөрдү жеңүү үчүн визуализацияны колдоноорун жана өзүнүн ийгилигин Голливуддун жылдызы болуп калаардан көп жыл мурда эле кыялында элестетип жүргөнүн айтат. Дагы бир белгилүү мисал, актер Джим Керри өзүнө 1987 жылы $10 миллион чек жазат. Берилген күнү деген тилкесине Джим 1995 жыл ыраазычылык майрамы деп жазган. Ал эми эскертүүлөр үчүн тилкесине Джим актердук кызматы үчүн деп кошуп койгон. Андан кийин ушул акчаны алып жаткан учурун визуализация жасап жүргөн. Аны жасоону 1994 жылы ага кеңкелес, дагы кеңкелесирээк «Тупой ишо тупее» фильминдеги рол үчүн $10 миллион төлөп беришкенге чейин уланткан. А сиз эмнени визуалдаштырасыз? Белгилеп кете турган нерсе. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн өткөнүн көрүү менен чектелишет. Алар өткөн убактагы жолу болбой калган учурларын жана сүйүү драмаларын ою менен кайрадан башынан өткөрө беришет. Чыгармачыл визуализация сиздин бүткүл акыл эсиңизди ээлеген керектүү көрүүнү түзүүгө мүмкүндүк берет жана эң башкысы өзүнө тарткан, абдан кызыктуу, эч нерсе менен чектелбеген, келечекте сизди кандай нерселер күтүп тураарына кепилдик болот. Мындан ары мен визуализацияны кантип колдоноорум жөнүндө кыскача баяндап берем. Андан кийин өзүңүздүн визуализация процессиңизди түзүүгө жардам берген 3 жөнөкөй баскычты сүрөттөйм. Аффирмацияларымды окугандан кийин конок бөлмөсүндөгү диванга белимди түздөп, көзүмдү жумуп отурам да бир нече жолу жай, терең дем алам. Андан кийинки 5 мүнөттүн ичинде өзүмдүн келечектеги идеалдуу күнүмдү элестетем.
алдыда турган баардык иштеримди жана милдеттеримди жеңилдик, ишенимдүүлүк жана ырахаттануу менен оюмда аткарып чыгам. Мисалы, бул китепти жазып жүргөн айлардын ичинде макул, кимди акмак кылып жатам? Жылдардын ичинде. Дайыма мен ар дайым аны жеңилдик менен, чын жүрөктөн, чыгармачыл процесстен рахат алуу менен, эч кандай стрессиз, коркуусуз жана башка жазууларга мүнөздүү көйгөйлөрсүз жазып жатканымды визуалдаштыруучумун. Анан дагы мен акыркы натыйжаны, даяр болуп калган китепти адамдар окуп жатканын, аларга китептин жакканын жана алар досторуна чоң кубаныч менен китеп жөнүндө айтып берип жатышкандарын даана элестетчүмүн. Ушул элесте абдан жагымдуу, эч бир стрессиз жана коркуусуз нерсе катары визуализациялоо мени китепти жазууну артка жылдырууну токтотуп, чечкиндүү түрдө ишке киришүүгө түрткү болду. Сыйкырдуу таң методу боюнча визуализациялоонун 3 жөнөкөй баскычы. Аффирмацияларды окуп чыккандан кийин, башкача айтканда, өзүңүздүн максаттарыңызды сөз менен тактап айтууга жана кийинки деңгээлге чыгуу үчүн ким болушуңуз керек экенине көңүлүңүздү топтоого убакыт бөлгөндөн кийинки убак, ошол айтылган нерсеге ылайык жашап жатканыңызды элестетүү үчүн эң ылайык учур. Биринчи баскыч. Даярданыңыз. Кээ бир адамдар визуализация учурунда классика же барокко, Баханан баштап ар кандай музыка сыяктуу инструменталдык музыканын ойноп турганын жактырышат. Эгерде сиз да музыка менен жасап көргүңүз келсе, анда анын үнүн акырын чыгарып коюңуз. Анан кийин түз жана жайлуу отуруңуз. Отургучка, диванга, полго деле каалаган жериңизге отурсаңыз болот. Терең дем алыңыз. Көзүңүздү жумуңуз. Акыл эсиңизди башка ойлордон тазалап, визуализацияга даярданыңыз. Экинчи баскыч. Чындыгында абдан каалаган нерсеңиздин сүрөтүн кыялыңызда тартып элестетиңиз. Өзүнүн ийгилигин элестетүүдө көп адамдар жайсыздыкты сезишет. Ал гана эмес, ал кээде алардын үрөйүн учурат. Кээ бирлери психологиялык жактан бул нерсеге каршылык көрсөтүшөт. Ал эми кээ бирлери ийгиликке жетүү менен башка адамдардын 95%-ын артта калтырып жаткандыгы үчүн өздөрүн күнөөлүү сезишет. Марианна Уильямсондун «Сүйүүнү жашооңузга кайтарып келиңиз» китебиндеги белгилүү цитатасы ийгиликти визуализациялоого аракеттенип жатып, психологиялык же эмоционалдык тоскоолдуктарга кабылган адамдардын сезимдерин эң сонун сүрөттөйт. Биздин эң терең коркуубуз өзүбүздүн жетишээрлик жакшы эмес экендигибизде эмес. Биз өзүбүздүн ашыкча күчтүү экендигибизден коркобуз. Өзүбүздүн караңгыбыздан эмес, жарыгыбыздан баарынан көп коркобуз. Биз өзүбүздөн минтип сурайбыз. Эң мыкты, суктанаарлык, эң таланттуу болгудай мен ким экенмин? Бирок эмнеге болбойт? Сизди Кудай жараткан. Сиздин өзүңүздү өзүңүз кемсинткендигиңиз дүйнөнү жакшыртуу үчүн кызмат кылбайт. Башка адамдар сиздин жаныңызда өздөрүн коопсуз сезип, эч качан ыңгайсыздыкты сезбеш үчүн өзүн кыскартуу жана кичирейтүү эч бир билимдүүлүккө жатпайт. Биз баарыбыз кичинекей балдар кандай нурданып турса, ошондой нурданып жүрүү үчүн жаралганбыз. Башталышында бизге берилген Кудайдын даңкын өзүбүзгө ишке ашыруу үчүн туулганбыз. А биздин кээ бирлерибизге эле берилген эмес, ал ар бирибизге берилген. Өзүбүздүн жарыгыбызды чачыроого мүмкүндүк берүү менен биз түпкү аң сезимибизде башка адамдарга да ошондой кылууга уруксат беребиз. Өзүбүздүн коркууларыбыздан бошонуу менен, өзүбүздүн бар экендигибиз менен автоматтуу түрдө айланадабыздагыларды да коркууларынан бошотобуз. Сүйүктүү адамдарыбызга жасаган эң чоң белегибиз бул өзүбүздүн потенциалыбызды максималдуу ишке ашыруу менен толук кандуу жашоого аракеттенүү. Сиз үчүн бул эмнени билдирет? Чындыгында сиз эмнени каалайсыз? Логиканы, чектөөлөрдү жана колдонууга ыңгайлуулукту унута туруп жооп бериңизчи. Эгерде сизде каалаган нерсеңиздин баары болсо, эмне жасагыңыз келген болсо ошону жасасаңыз, ким болууну кааласаңыз ошол адам болсоңуз, анда эмне болот эле? Эмне иш кылмаксыз? Ким болмоксуз? Эң башкы максаттарыңызды, көңүлдүн түпкүрүндөгү каалоолорду, эгерде ишке ашса жашоомду толук бойдон өзгөртөт эле деген укмуштуудай кыялдарыңызды визуализациялаңыз.
өзүңүздүн идеалдуу көрүүңүздөгү даамды, жытты, ар бир майда баратты оюңузда көрүүгө, сезүүгө, угууга, кармалап көрүүгө аракет кылыңыз. Визуализациянын эффектин максималдаштыруу үчүн баардык сезүү органдарыңызды кошуңуз. Сиздин көрүүңүз канчалык ачык жана даана болсо, натыйжада аны реалдуу кылуу үчүн ошончолук көп күч жумшайсыз. Андан кийин өзүңүздүн идеалдуу результаттарга жеткениңизди көрүү үчүн тасманы тез алдыга, келечегиңизге түрүңүз. Сиз жакынкы келечекти, мисалы, башталган күндүн кечээки убагын көрөсүзсөңүз болот. Мен бул китепти жазып жатканда жасагандай бир топ алды жакты караңыз. Мен даяр болгон чыгарманы окуп жатышкан, аны окуудан чоң кубаныч алышкан жана досторуна абдан сунуштап жатышкан адамдарды элестетчүмүн. Сиз үчүн эң башкысы өзүңүз жетем деп ниеттенген нерсеге жеткениңизди көрүү жана баардык тоскоолдуктарды жеңгенден кийин, өзүңүздүн максатыңызга жеткенден кийин өзүңүздү кандай сонун сезгендигиңизди башыңыздан өткөрүү. Үчүнчү баскыч. Ким болушуңуз керек экенин жана ошол адам болуу үчүн эмне керек экенин элестетиңиз. Өзүңүз каалаган нерсенин ойдогу так элесин жараткандан кийин, бул көрүү ишке ашсын үчүн ким болууга милдеттүү болсоңуз, ошол адам болуп жашап жатканыңызды элестетиңиз. Күнүгө жасай турган, жакшылык алып келе турган иштерди жасап жатканыңызды көрүңүз. Дене чыңдоочу көнүгүүлөр, окуу, жумуш, телефон чалуулар, электрондук каттарды жиберүү жана башка. Сиз тарткан келечектин сүрөтүндө мунун баары чынында рахаттанып жасап жатканыңызга ынаныңыз. Чуркоо жолчосунун үстүндө күлүп, өз тартибиңизди бекемдигине абдан сыймыктануу менен чуркап атканыңызды көрүңүз. Потенциалдуу кардарларга телефон чалып жатканда докладтын үстүндө иштеген, көптөн бери артка жылдырып келген иш долбоорлоруңузду акыр кайрадан колго алып, жылыштын болушуна жетишкен убагыңызды жүзүңүздөн чечкиндүүлүктү элестетиңиз. Өзүңүздүн кесиптештериңиздин, кардарларыңыздын, жакындарыңыздын, досторуңуздун, үй бүлө мүчөлөрүңүздүн сизди позитивдүү жүрүш-турушуңузга жана оптимисттик дитиңизге берген реакциясын элестетиңиз. Визуализация тууралуу акыркы ойлор. Жогоруда сүрөттөлгөндөй, жөнөкөй визуализацияны, аффирмацияларды регулярдуу окуу менен толуктаса, алар түпкү аң сезимдеги ийгиликке сөзсүз түрдө программалайт. Идеалдуу көрүүңүзгө жетүү үчүн кантип жашаш керек болсо, ошондой жашай баштайсыз. Анын жыйынтыгында аны сөзсүз түрдө ишке ашырып, реалдуулукка, чыныгы жашоого алып келесиз. Максаттарды жана кыялдарды визуализациялоо керектүү жагдайларды адамдын жашоосунда аябагандай чоң күч менен тартып келет деп эсептешет кээ бирки эксперттер. Тартылуу мыйзамына ишенесизби же ишенбейсизби, ага карабай, визуализация практика жүзүндө активдүү колдонулуп жатат. Жашоодо алгыңыз келген нерсени визуализациялоо менен өзүңүздүн эмоцияларыңызды жандандырасыз. Ал өз кезегинде сиздин рухуңузду, көңүлүңүздү көтөрөт жана жөн гана бул элестерди ишке ашыра турган жакка сизди тартат. Кыялданган нерсеңизди канчалык даана жана так көрсөңүз, жана максатыңызга жеткенде сезе турган сезимдерди канчалык интенсивдүү сезүүгө азыр өзүңүзгө мүмкүндүк берсеңиз, бул эң сонун сезимдерди келечекте сезүүгө мүмкүнчүлүгүңүз ошончолук чоң болот. Күн сайын визуализациялоо менен ар бир жолу өзүңүздүн ойлоруңузду жана сезимдериңизди өзүңүздүн идеалдуу көрүүңүзгө ылайык келтиресиз. Бул керектүү багытта баруу жана керектүү нерселерди жасоо үчүн зарыл мотивацияны сактап туруу милдетин бир топ жеңилдетет. Маанилүү иштерди артка жылдыра берүү сыяктуу өзүн чектөөчү адаттар менен күрөшүүдө визуализация өтө маанилүү курал болуп кала алат. Ал сизди максатка жетүүгө зарыл нерсени жасоону улантууга мажбурлайт. Башталышында визуализацияны күнүгө 5 мүнөттөн жасоону сунуштайм. Ал эми кийинки бапта 1 күндө 1 мүнөттүн ичинде жасоо менен бул методдун артыкчылыктарын алууну үйрөтөм. Өзүңүздүн визуализация тактайыңызды жасаңыз, каалоо боюнча. Визуализация тактайлары Купуя сыр, Секрет китеп бестселлеринин жана фильминин аркасы менен белгилүү болуп калды. Негизинен бул болгону сиз алгыңыз келген нерселердин ким болгуңуз келгенин, эмне кылгыңыз келгенин, кайсы жерде жашагыңыз келгенин жана башка баардык өзүңүздүн каалоолоруңуздун сүрөттөрүн жайгаштырган плакат. Визуализация тактайын жасоо
эң жагымдуу, эң сонун иш. Аны өзүңүз жалгыз, досуңуз менен же башка сиз үчүн маанилүү адамдар менен биргеликте жазсаңыз болот. Тактай визуализация учурунда материалдык нерсеге көңүл коюуга мүмкүндүк берет. Эсиңизден чыгарбаңыз. Мындай тактайды жасоо көңүлдүү жана жагымдуу нерсе болгону менен реалдуу аракеттерсиз жашоодо эч нерсе өзгөрбөйт. Бул жерде медицина илимдеринин доктору Нил Фарбер менен макул болбой кое албайм. Ал psychologytoday.com сайтында мынтип жазган: визуализация тактайлары кыялдануу үчүн, ал эми аракет тактайлары результаттарга жетүү үчүн. Өзүңүздүн визуализация тактайыңызга күнүгө кароо менен сиз мотивациянын деңгээлин бир топ көтөрөсүз жана өзүңүздүн максаттарыңызга көңүл топтойсуз. Бирок билип коюңуз, жалгыз гана керектүү аракеттер каалаган результаттарга жеткирет. Дене чыңдоочу көнүгүүлөр. Эгерде сиз дене чыңдоочу көнүгүүлөргө убакыт таппасаңыз, анда чамасы сизге ооруганга убакыт табууга туура келет. Робин Шарма. Көпчүлүк адамдардын дене чыңдоочу көнүгүүлөр менен алектенүүсү жоопкерчиликтен качуу, табылгалуу ийгиликтин өзүнөн алыс түртүү жана өзүнүн жакындарын болушунча кыйноо менен чектелет. Автору белгисиз. Эрте мененки дене чыңдоочу көнүгүүлөр сиздин күн тартибиңиздин негизи болушу керек. Эгерде сиз аны күнүгө жок дегенде бир нече мүнөт жасасаңыз, бул энергиянын деңгээлин аябай көтөрөт. Ден соолугуңузду жана өзүңүзгө болгон ишенимдүүлүгүңүздү чыңдайт. Эмоционалдык бакубаттуулукту күчөтөт. Ошондой эле эффективдүүрөөк ой жүгүртүүгө жана маанилүү нерсеге жакшыраак көңүл топтоого мүмкүндүк берет. Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасоого убактыңыз жетпей жатабы? Кийинки бөлүмдө дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү 1 мүнөт эле жасап, физикалык активдүүлүктү өзүңүздүн күнүңүзгө кантип кошсоңуз болорун үйрөтөм. Жакында мен да бир абдан чоң сабак болоорлук видео көрдүм. Анда жеке өсүү боюнча эксперт жана өзүн ийгиликке жеткирген миллиардер жана ишкер Эбен Паган бестселлердин автору Энтони Роббинске интервью берип жаткан. Тони мындай суроо узатты: Эбен, айтсаңыз, сиздин ийгиликке болгон эң башкы ачкычыңыз кайсы? Билесизби, мен Эбендин жообун угуп абдан кубандым. Эбен, ар бир таңды жеке ийгилик ритуалы менен баштоо, бул эң башкы ачкыч. Андан кийин Эбен дене чыңдоочу көнүгүүлөрдүн маанилүүлүгүн эске салды. Ар бир таңда өзүңүздүн жүрөгүңүздүн согушун тездетип, каныңыздын тамырларында тезирээк чуркоого мажбурлап, өпкөңүздү кычкылтекке толтурушуңуз зарыл. Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү кечинде же күндүн ортосунда жасоонун кереги жок. Эгерде сиз спорт залга күндүн ушундай убагында барууну артып көрсөңүз да, эрте менен минимум 10-20 мүнөт убакыт буттарды бириктирүү, буттарды алыстатуу көнүгүүсүн жасап секирүүгө же дагы башка аэробикалык көнүгүүлөргө бөлүү керек. Эрте мененки денени чыңдоочу көнүгүүлөрдүн артыкчылыгы абдан чоң. Ошондуктан аларды көз жаздында калтырууга болбойт. Ал сизге ойгонууга жардам берет, акылыңызды сергитет. Бир күн бою энергияны жогорку деңгээлде кармоого мүмкүндүк берет. Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү эрте менен төшөктөн турар замат жасоо жашоонун көп жагынан жакшыртат. Сиз бул ишти ар кандай жол менен чечсеңиз болот. Спорт залга жазылуу, эрте менен сейилдөө же чуркоо, инструктордун көрсөтмөлөрү менен DVD дисктерди пайдалануу жана башка. Бирок мен дагы бир 2 кеңеш бергим келет. Эгерде мага калган өмүрүмдө бир гана спорттун түрү менен машыгууга уруксат берилсе, сөзсүз түрдө йоганы тандап, өзүмө адат кылып алмакмын. Сыйкырдуу таң методун иштеп чыккандан бир аз убакыт өткөндөн кийин мен йога менен машыга баштадым. Ошондон бери чоң рахаттануу менен жасайм. Бул физикалык көнүгүүлөрдүн абдан көп түрдүү топтому. Себеби йогада күч өстүрүү машыгуулары менен жүрөктүн ишин стимулдоо жана дем алууга көңүл топтоо менен чоюлууга багытталган көнүгүүлөр шайкеш келтирилген. Кээ бир убакта ал медитациянын бир түрү да боло алат. Таанышып алыңыз. Жалгыз жана кайталаңыз дашама. Йога жөнүндө айтканда дегеле физикалык көнүгүүлөр тууралуу курбу кызым Дашама жөнүндө эстебей кое албайм. Бир нече жыл мурда анын окуучуларынын бири менин
кардарларым ал жөнүндө дүйнөдөгү йога боюнча эң мыкты инструкторлордун бири катары айтып берди. Дашама абдан ишенимдүү, руханий, абдан тажрыйбалуу, ошондой эле дегеле мен качандыр бир кездерде кездештирген йога мугалимдеринин ичинен абдан эффективдүү адам. Мен андан йоганын артыкчылыктары, өзүнүн уникалдуу көрүүсүндө кандай экени тууралуу баяндап берүүсүн сурандым. Йога бул көп кырдуу илим болуп саналат. Ал адам баласынын жашоосунун физикалык, психологиялык, эмоционалдык жана руханий аспектилеринде колдонулуп келет. Хелменден йога боюнча кыскача тааныштырып кетүүмдү, ошентип ушул китепке салым кошуумду суранганда эле анын сыйкырдуу таң методу менен йоганын шайкешкелерин сезгенмин. Йога адамдын жашоосунда чыныгы керемет жарата алаарын өзүмдүн жеке тажрыйбамдан билем. Мен мындай нерсени өзүм башымдан өткөрдүм жана дүйнө жүзү боюнча мен үйрөткөн көптөгөн адамдардын мисалында күбө болдум. Эсте сактай турган эң маанилүү нерсе, йоганын абдан көп түрү бар. Унчукпастан отуруп медитация жасоо, өпкөнүн көлөмүн чоңойтуучу дем алуу көнүгүүлөрү же жүрөктүн иштешин жакшыртуучу артка ийилүү көнүгүүлөрү. Бул практикалардын баары сиздин жашооңуздун баардык тармактарын жакшы жакка өзгөртө алат. Эң башкысы, алардын кайсынысын колдонуу керек жана кайсы убакта колдонуу керек экенин билүү жана аларды өзүнө пайдалуу үчүн гармониянын жана жан дүйнөнүн тең салмактуулугун калыбына келтирүү үчүн жасоо керек. Кылдаттык менен иштелип чыккан йога программасы жашоонун көп жагынан жакшыртууга мүмкүндүк берет. Ал гармонияга келбей калган нерселерди оңдой алат. Сиздин денеңиздеги жүрбөй калган же токтоп калган энергияны кыймылдоого мажбурлайт да, жаңы суюктуктун жана кандын циркуляциясы үчүн мейкиндик жаратат. Мен сиздерди өзүңүздүн организмиңизди угууга жана эгерде албетте даяр экениңизди сезсеңиз, анда кээ бир жаңы программаларды жасап көрүүгө чакырам. Сиздерге ак бата жана сүйүү каалап дашама. Дене чыңдоочу көнүгүүлөр тууралуу акыркы ойлор. Сиз албетте дайыма чын ден соолукта, күжүрмөн жана күчтүү болуу үчүн дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү регулярдуу жасашыбыз керек экенин жакшы билесиз. Бул эч кимге жаңылык эмес, бирок биз эмне үчүн аны жасабай жүргөнүбүзгө жеңилдик менен шылтоо табабыз. Көп учурда менин болгону ага убактым жетпейт жана мен ансыз да абдан катуу чарчап калам деп айтышат. Эмнеси болсо да ар кандай шылтоолорду айтууга болот. Канчалык чыгармачыл адам болсоңуз, ошончолук көп шылтоолорду ойлоп табасыз да, чынбы? Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү биздин сыйкырдуу таңыбызга кошуунун мааниси да ушунда. Бул учурда биз күндүн ичинде алсырап, таптакыр чарчап чаалыгып калгандыктан бүгүнкү күндөгү жашооңуздан физикалык активдүүлүктү сызып салуу үчүн ар кандай шылтоолорду ойлоп табууга эң сонун шарт түзүлгөнгө чейин дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасайсыз. Сыйкырдуу таң ушундай шылтоолордон качуунун жана эрте мененки көнүгүүлөрдүн күнүмдүк адатка айландыруунун эң сонун жана ишенимдүү жолу. Пайдалуу адаттарды калыптандыруунун, анын ичинде эрте мененки көнүгүүлөрдү регулярдуу жасоо адатын жаратуунун эң жөнөкөй ыкмасы жөнүндө толугураак 9-бөлүмдөн окуңуз. Бул сөзсүз түрдө сиздин мындан аркы жашооңуздун сапатын жакшыртат деп убада берем. Жоопкерчиликтен баш тартуу. Бул айтпаса да боло турган нерсе деп үмүттөнөм, бирок ошондой болсо да айтып коеюн. Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасоонун алдында каалаган тартипте жасап баштаардан мурда өзгөчө эгерде сиздин кайсы бир жериңиз ооруп жатса же кандайдыр бир физикалык жайсыздыкты сезсеңиз, же эгер сизде майыптык бар болсо, же дагы башка бир ушундай учурларда дарыгер менен кеңешип алганыңыз жакшы. Балким сиздин индивидуалдуу талаптарыңызга ылайык кандайдыр бир көнүгүүлөрдү өзгөртүү керек, же физикалык күч-үркөнүүдөн таптакыр баш тартуу керек болот.